Кыргыз тилинде ката байма-бай сүйлөйбүз, каталарды кетиребиз. Күнүгө тыйып койгон киши жок, ай дер, а жок, ой дер, кожо жок дегендей, каалагандай, өзү туура көргөндөй сүйлөп келишет. Анан кийин эң башкысы өзүнүкүн туура деп эсептешет. Анан менин оюмча бул бир аз туура эмес. Эрежелер бар, адабий тилдин нормалары бар, аларды кайталап эскерткен эч ким деле жок. Эми бул андай миссияны ала тургандай деле мен ким болуп калыптырмын, филолог эмесмин. Бирок ким айтып атат? Бизде интернет тармагында же болбосо үйдө көчөдө бирөө айткан барбы? Менин үйүмдө мисалы үчүн бар андай киши, менин апам. Туура сүйлө, андай сөз жок. Же болбосо сүйлөмдү туура түз деп оңдоп түзөп койгон киши бар. Меникиндей апасы барлар барбы? Билбейм. Дагы бир маселе, мисалы үчүн эгерде биз орус тилинде же болбосо англис тилинде ката кетире турган болсок, катабызды жөн эле белгилеп койбостон шылдыңдап, басмырлап, кемсинткен учурлар дагы жок эмес. Орус тилине болобу, англис тилине болобу, ошол тилдерге кандай урмат сый көрсөтүшсө, эмне үчүн элибиз эне тилине өзүнүн тилине андай сый урмат көрсөтүшпөйт. Анан эми жок дегенде ошо көп кездешкен каталар тууралуу эскертип турайын өзүмдүн баракчам аркылуу деп жасап баштадым. Бул нерсе мындай көз жаздымда калган жок, көңүл бурулуп атат. Бул да болсо демек ар бир адам кайсы бир деңгээлде мындай тилгеби, мекенибизгеби салым кошо алат. Ал үчүн өтө деле мындай чоң каражат керек эмес болгону сенин уюлдук телефонуң, анан бир аз уялбай, бир аз тартынбай айтып коюшуң керек. Жаштап дагы үндөп кетет элем. Адабий тилде сүйлөө, бул сиздердин деңгээлиңизде кабар берет. Таза бир тилде оюңду жеткире билүү, бул көптөгөн эшиктерди ачат, көптөгөн ийгиликтерге жеткирет.